Бишкекте Кытай элинин Япон баскынчыларына каршылык көрсөтүү согушундагы жана дүйнөлүк фашизмге каршы согуштагы жеңиштин 80 жылдыгына арналган майрамдык иш-чара болуп өттү. Саамалык Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы элчилиги, Кыргызстан-Кытай достук коомчулугу жана Бишкектеги Кытайдын маданий коомчулугу менен биргеликте уюштурулган. Ага Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Лю Сяопин, Жогорку кеңештин депутаттары, Кыргыз-Кытай достук коомдук бирикмесинин президенти Медетбек Букуев, дипломатиялык корпусунун өкүлдөрү жана атайын чакырылган коноктор катышты. Кытай элинин япондук баскынчыларга каршы күрөшүндө жетишкен жеңишине жана дүйнөлүк фашизмди жеңген улуу жеңишке 80 жыл толууда. Иш-чаранын ачылышында Кытай Эл Республикасынын Кыргызстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси Лю Сяопин бул дата тынчтык үчүн күрөштө эрктүүлүктүн жана элдер ортосундагы ынтымактын символу экенин белгилеп, тарыхый дата жыл сайын эскерилип, согуштарда курман болгон адамдардын эрдиги жана кайратмандыгы унутта калбаш керектигин билдирди. Ошондой эле элчи Кыргыз-Кытай кызматташтыгына да кеңири токтолуп, акыркы жылдары эки өлкөнүн алакасы жаңы деңгээлге чыкканын белгиледи. В этом году мы отмечаем Акыркы жылдары президент Си Цзиньпин менен президент Садыр Жапаровдун аркасында эки өлкөнүн кызматташтыгы жогорку жаңы деңгээлге чыкты. Соода, инвестиция жана инфраструктуралык долбоорлор боюнча байланышыбыз бекемделип, бир алкак, бир жол демилгесинин алкагында биргелешкен ири долбоорлор ишке ашууда. Алсак 3-чү бедел чек ара бекети ачылып, Кыргыз-Кытай-Өзбекстан темир жолу ийгиликтүү башталды. свет над зимой. Буга катар бул иш-чаранын Бишкекте белгилениши маанилүү күн катары саналып, анын тарыхый миссиясы бар деп белгиледи Кыргызстан-Кытай достук коомдук бирикмесинин президенти Медетбек Букуев. Бул иш-чаранын өзүнүн тарыхый миссиясы бар. Анткени бүгүнкү күндө жеңиштин 80 жылдыгында белгилеп аткан кезде Кытай Эл Республикасынын япондук баскынчыларга каршы жеңишин ошол башталышы сүйлөшүүлөрдүн ушул бүгүнкү 21 август менен башталат экен дагы. Ал эми ошол сүйлөшүүлөр жолунун жыйынтыгы барып бүгүнкү күндө Кытай Эл Республикасында 3 сентябрда официалдуу түрдө законодательный деп коебу, же болбосо табигый түрдө кеңири масштабта белгиленет. Ошол иш-чаранын башталышы бүгүн биздин Кыргызстанда өтүп атат. Майрамдык иш-чара концерттик программа менен коштолуп, Кыргыз жана Кытай өнөрпоздору конокторго таланттарын тартуулашты. Кошумчаласак, 1931 жылы башталган согуштук аракеттер 1937 жылы толук кандуу согуш башталып, 1945 жылы Япониянын багынып бериши менен аяктаган. Бакытбек Болсунов, Күлчөр Казымкулов, Азия ТВ, Бишкек.